Саламатсыздарбы, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай таамдуу жана тоюмдуу менемен тамагын жасаганды үйрөнөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге керек болуучу азыктар ушулар. Видеонун астына жазып калтырам. Бир дана болгар перецин жууп тазалап алганбыз. Аны төмөнгүчө видеодогудай кылып туураңыздар. Андан соң 250 грамм помидорду да майда кылып турайбыз. Сковородкага 50 мл өсүмдүк майын куюп, андан соң болгар перецин кичине өлтүрүп кууруп алабыз. Турап алынган помидорду салабыз. Жакшылап аралаштырып алып, татымына жараша туз сеп коебуз. Үстүн жаап 5 мүнөткө төмөнкү температурада дымдап алдым. Эми 2 жумуртканы кайнап жаткан тамагыбыздын үстүнө чагып, жакшылап аралаштырып алабыз. Жумуртканы кошкондон соң бир аз кайнатканда ушундай коюу болуп, менемен даяр болуп калат. Мына биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Өтө жеңил даяр болот. Даамдуу болот. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Лайк басыңыздар, комментарий жазып калтырыңыздар. Ошондой эле достор, каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.